Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бакай устаз. Устаз, мындай суроо болуп атат. Бизде ушу эже карындаштар көп ушундай суроо көп келет да. Мисалы ушу намаздын шарттарынан бири же экиси, үчөө аткарылбай калып, намазын окуп койду, экинчи намазга кирип калды. Же болбосо кийин билип калды. Ошол казасын окуйбу же кандай кылат деп. Алла таала элибизге береке берсин. Эгерде ошол жанагы аткарылбай калган, унутулуп ташталып калган шарттардын өкүмүн билген болсо, бул шарт деп, анан унутуп калып кылбай калган болсо, анда ошолорду кайра аткарып, кайрадан намаздарды окуп берет. Таштап салган болсо. Эгерде буга чейин ошонун өкүмүн билбей, ошол шарт талап кылынат экен билбей жүрүп, жахилдик менен окупаган болсо, анда ал кечиримдүү, ал нерсе талап кылынбайт. Ошол кийинки ошо билгенден баштап туура окуганга аракет кылат. Аллаху алам. Ассаламу алейкум, Бакай устаз. Менин суроом бар эле. Намаз окуп атканда жанагы эме дейт да. Бутун бөгүп анан окуш керек дейт да. Ошол туурабы, туура эмеспи? Кечириңиз, суроону жакшы түшүнбөй калдым. Кандай бутун бөгүп? Мисалы, кыямда турган кезде буттар түз эле болот да, өзүнүн денесин түз алып турат да. Рукуга турганда бутту кээ бирлер айтат, тизеңди бир аз бөгүп анан рукуда турасың дейт да. Ал боюнча маалыматты билбейт экенмин. Негизинен эле рүкү кылганда кадимкидей буттары түз болуп, анан шарият талап кылган рүкү кылыш керек, белдерин эңкейтип. Анан буттары бир аз ийип коюш керек деген далил керек. Далил жок, айтканга болбойт. Аллаху алам. Бакай устаз, могу жазуу түрүндө келген суроолор бар экен. Ушуларды окуй берсем болобу? Окуй бер, ушу сабакка тийиштүү. Ооба, сабак башталгандан бери келиптир. Бир тууган сурап жатат, жамаатка жетишпей калсам, ошол икома айтыш шартпы дейт. Жамаатка жетишпей калсам, комат айтыш шартпы дейт. Кандай жетишпей калсам дегени, ошо жамаат окуп бүтүп калгандан кийин келип калсам деп атат да, ошону майнтеп айтса, ооба, икома айтылат ал убакта деле. Сүннөт амал аткарса жакшы соопко жетет. Эткегерде икоманы айтпай эле окуп кеткен болсо, намаз бүтө берет. Дагы сурап жатат, зам сүрөнү башталганда ушу бисмилланы айтыш керекпи дейт. Ооба, зам сүрө окулганда бисмилла айтылат. Куранда кандай келсе, мисалы Куранда баягы сүрөлөрдү баштаганда аузун айтып бисмилланы айтып атпайбызбы? Андан кийин башында аузун баштап окуйбуз, андан кийин ар бир сүрө келгенде бисмилланы айтып атпайбызбы? Ошол эле эрежени намазда да колдонобуз. Аллаху алам. Намазда Фатиха сүрөсүн окугандан кийин, зам сүрөсүн окугандан кийин ошого дагы Ихлас сүрөнү кошуп окуса болобу дейт. Зам сүрөнү окулгандан кийин ошол эле жетиштүү. Ошо бир эле зам окулат. Эгерде каалап да кошумча башкаларды окуса окуй берет, бирок атайын бир сүрөнү эле такай окуй бериш үчүн ага далил керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум. Даарат алып бүтүп, акырында бутту жууганда мас тарткан масыны чечип жуусам эмне болот? Эчтеке болбойт. Ал баягы даарат алып, анан мас тартам деп масы кийген болсо, анан кийин мас тарткысы келбей калып жууп кое бергенче ал деле өтө берет. Аллаху алам. Саждада эки чыканак тийиш керек. Намаз окуп атканда эки чыканак жерге тийбеш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи тыюу салган, намаз окуп атканда иттер чыканак жерге койгондо койбогула деген. Жоксо ит сыяктуу кылып койбогула деген. Ошондуктан чыканак жерге койгон болбойт. Бул эркек аялга тең тиешелүү. Аял дагы чыканагын жерге койгон болбойт. Чыканагын өйдө көтөрүп, бирок колдорун денесине жакын кармайт. Эркектер болсо колтуктарын ачып кененирээк кармайт. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Аялдар башына мас тартканда желкесиндеги чачтын түбүнө жетиш керекпи? Сөзсүз түрдө. Же өрүлгөн чачтын үстүнө эле мас тартса болобу? Мас тартылганда ошо башка тартылат. Анан өрүлгөн чач узун болуп турса, чачтын өзүнө тарткан болот. Мас башка тартылыш керек. Желкеге чейин тарткан болсо албетте жакшы, сүннөтү менен аткарган болот. Эгер ага жеткирбей эле баштын үстүнө жөн сүртүп койсо, ал дагы өтө берет. Аллаху алам. Витр намазын бир рекет кылып окуу тууралуу сурап жатышат. Бул кандай учурларда андай кылуу уруксат дейт? Каалаган учурда эле окуса болот бир рекет. Витр бир рекет окулат, 3, 5,
7-9 чейин окуй берсе болот. Баары тең шариатта далилденген. Аллаху алам. Саждада турганда, саждада болгондо дуа айтканда ошону өз тилинде, кыргыз тилинде айтса болобу? Ооба, эми арабча билбеген адамдан кантип арабча айт деп талап кылабыз? Анткени айта албайт да ал арабча. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген атайын арабча келген дуалар бар эмеспи? Аны ошо кандай келсе ошондой жатта, ошондой айтылат. Андан тышкары адам баласы өзүнүн муктаждыгын сурагысы келген болсо, билген тилинде айтып кайрылда берет. Намазда, ошо саждада дуа кылуу туру боюнча дагы сурашат. Дүйнө маселелерин сураса болбойт, бир гана акыретке тиешелүү маселелерди сураш керек. Дүйнөнү сураса болбойт деп саждадачы. Анан фарз намаздарда да сураса болбойт, эгер сураса нафил намаздарда сураса болот деп бөлүшөбүз. Бул бөлгөн канчалык деңгээлде туура? Ооба, негизи ушинтип айткан кээ бир алымдар бар, бирок Аллаху алам туурасы нафил болобу, фарз болобу сурай берсе болот дүйнөлүк маселесинде. Анткени жана Бухариде келген хадисте, Ибн Масуд хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан да ошо. Ат-тахият окуп, салават окугандан кийин каалаган дубасын айтып сурасын деген да. Бул жерде баягы чектеп айткан жок, ошондуктан каалаган дубаны кыла берсе болот. Аллаху алам. Даарат алганда эки колду чыканактан өйдө жууганда суунун тамчысы чыканактан агып туруш керекпи? Эми агабы акпайбы, эң негизгиси ошо чыканак жуулуш керек да. Чыканак кошулуп, чыканактан ылдый манжалардын башына чейин суулар жетиш керек. Суунун өзү жетеби же кол менен ушалап жеткеби, эң негизгиси жетиш керек. Ошол гана талап кылынат. Аллаху. Сажда сахв тууралуу сурап жатышат. Зам сүрөдөн адашса же Фатиханы купуя окурдан жарыя окуп алсаң, ушул учурларда сажда сахв кылынабы дейт. Ооба, эгерде адам баласы намаз окуп атып сүннөттү таштап же сүннөт амалдарын ката кетирип койсо дагы сажда сахв кылса болот. Анткени Анас ибн Малик ошо сүннөттү таштаган кезде да сажда сахв кылган. Бирок кылбай койсо намазы баягы өтө берет, туура эмес. Бирок кылып койгону жакшыраак. Аллаху алам. Сапарда эки намазды бириктирип окуганга кандай далилдер келген дейт? Бул жөнүндө көп эле далилдер келген. Анас ибн Малик, Ибн Умардын хадистеринде, Бухари, Муслимде келет. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшкү намаздарды, асыр дигерди, шам куптан намаздарын ошо бириктирип окуган. Аллаху алам. Витр намазында кунут дуанын окуштун өкүмү кандай? Кунут окулуш керекпи, милдеттүү түрдө окубай калсам эмне болот? Же анын ордуна Ихлас сүрөсүн окуп койсо болот деп дагы айтышат. Негизинен кунутту окуш ошо алымдардын айткан ойлорунун туурасы, бул сүннөт да. Витр өзү дагы сүннөт, бекем сүннөттөр келет жана ошондой эле кунут дагы сүннөт болуп саналат. Кайсы убакытта окулат? Бул жөнүндө дагы талаш маселе бар. Кээ бир алымдар айтат, ошо ар бир витрде окулат дейт, кээ бирөөсү Рамазанда гана окулат дейт, кээ бирөөсү ошо Рамазандын жарымынан кийин гана окулат дейт. Анан Аллаху алам туурасы ошо Рамазандын жарымынан кийин гана окулат. Анткени Абдуллах ибн Масуд деген сахабадан ушундай келген. Аллаху алам. Дуа кылганда колду көтөрүп, анан ушу дуа бүткөндөн кийин ушуну бетке сүртүш керекпи? Дуа кылганда колду көтөр албетте бар. Бирок ошо бетти сүртүү боюнча алымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Бул жөнүндө менде азыр так маалымат жок, ошол себептен азыр айта албайм. Аллаху алам. Мисалы адам узун сапарга чыгып, анан машинада келатып, өзү шопур, жол узун, түз, ошол өзү шопур болгон акыбалда нафил намаздарды окуп кете берсе болобу? Ооба, ошол учурда нафил намаз окуй берсе болот. Ошого айтылган да, ошо келген хадистер, пайгамбарыбыз ошо аттын же төөнүн үстүнө барат окуу деген, ошо да өзү башкарып барат окуганда. Ошондой эле машина дагы ошол сыяктуу. Сапарда болгондо машинанын ичинде фарз намаздарды окуса болобу? Айттык да, машинеде баратып парз намаздарды окуган болбойт. Эгерде жүрүп баратса, түшүп ошо окуш керек да, парз намаздарды. Эгерде машинени токтотуп алып, ошонун ичинде окуйм десе, ар бир намазда эле машинеде мүмкүн болбойт да бул нерсе. Анткени окуганга ылайыксыз. Эгерде окуганга ылайыктуу бир машина болуп калган болсо, мисалы чоң машина болуп ичинде
рүкү сажда кыла туруу мүмкүн болсо, анын маселесин айта албайм, Аллах алам. Устаз, парз намаз менен сүннөт намаз окшош керекпи? Окшош керекпи дейт. Менимче экөө бири менен уланбаш керекпи деген мааниде айтып атса керек. Анткени парз менен сүннөт намаздын окшош эле ушу ниетте айырмаланат да. Анан парз намаз көбүнчө жамаат менен окулат. Анан окуганда жана жарыя окуганда окулган сүрөлөр узагыраак окулат. Нафилде болсо адамдын өзүнүн каалоосуна, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Анан менимче ал киши парз окуп туруп ошонун аркасынан дароо сүннөттү окубаш керек деп сурап атса керек, ооба ошондой. Омар разияллаху анху ошо тыйган да. Анткени парз намаз окугандан кийин адам шашпай, салам берип, жанагындай парз намаздан кийин келген зикирлерди айтып, дуа кылып анан шашпай сүннөттү окуш керек. Же которуп окуганы жакшы. Үйүндө же мечиттин бир жеринде. Асыр намазында сүннөттөр барбы? Асыр 4 рекат намаз окулат, бирок сүннөттөрү дагы барбы дейт. Асыр намазынын өзүнө байланышкан жана бешим намазынын сүннөтүндөй сыяктуу сүннөттөр жок. Ошондой бир хадис бар негизи, бирок дайыф хадис да ошол. Ким асыр намазында 4 рекат окуган болсо, Алла ырайымын деген ошол сыяктуу ушул мааниде. Ал дайыф хадис. Асырга байланыштуу атая жана биз бешимге байланыштуу болгондой намаз жок. Аллаху алам. Кийинки сабакта жолугабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах разы болсун.